Bular kant menen Kızıl Kıyana şifr zavodları oşo monopoliya kılıp beriş üçün $6 milyon alıp kirgen. Эми келип пресс катчы болуп отурат дагы биз командабыз анандай мынандай деген сөздөр баардыгы келип туруп акчага калат да. Айыл башчы кылабыз, айыл өткөрчүн сени тайындайбыз деп $50 000 алып неме кылып жүргөн аял да булчу аферист аял. Аферист сөздөрү Дөөлөт айтып атпайбы? Дөөлөт Жапаров бул иниси немени Садыр Жапаров. По-хорошему деди. Саламатсызбы Айдар экен. Саламатчылык. Мурунку жума чыккан интервьюңуз ушундай көп талкууланды. Сиз жөнүндө ар кандай ушактарды чыгара баштады, же ушакпы, же мени ошого кандай жооп бере аласыз? Эми ар кандай ушактарды айтып, мени каралоо компаниясына жүргүзүштү, бирок мен комментарийлерди окуп турдум, баардыгын өзүм көзөмөлдөп түзөтүп турдум. Ошондуктан эл 90% эл буларды ким экендигини билип, 100% эле аны фейктерде жазып атат да, 100% эл буларды кандай экендиги, ким экендигин дагы билип бүткөндүгүгө мен ишенип калдым да, уже өзүм дагы толукчу, өзү деле ишенет элем, мен толук 100% ишенип калдым азырчы. Буларды эч ким колдобостогончу. Калптары менен. Анан кийин элди булар акмак деп ойлойт да. Каралап чыгарса эле буларды айткан немесин айтып чыга бербейт. Жанагы жалаларынчы көрүп бардыгын билип турат да аларчы. Эл дагычы, мисалы, логикага туура келбеген нерселерди айтып атпайбы? Мисалы эле алып карай турган болсо, ошол убакта бул Айдар Халиповду мындай колдогондо эле эме сотторго анча мынча келчү деп айтып атпайбы? Ошол айтып аткан адамдар мисалы видеосу бар бекен. Ошолорду мисалы өздөрүнүн Садыр Жапаровду кыйын кезинде колдоп жүргөн видеолор бар бекен. А менде мисалы Айдар Халипов деп эле жазса YouTube'дан толтура чыгат да фактыларчы. Мен активдүү болуп, бирок алар мисалы мекенчилердин арасында да бар эми. Плакат көтөрүп башка болуп интервью бергенге да коркуп жүргөн. Мен коркпой берип жүргөнмүн. Бул чындык. Эми мисалы жанагы немени Эркин Баяманов деген чыгып, ол Ататүркчү. Садырды вообще колдогон эмес болчу. Кечеги немеде да парламенттик шайлоо болду го. Мекенчилик партиясы катышканда. Камчыбек Кыдыршаев жетектеди ошондо. Ошондо келген булчу. Камчыны кадры болот. Камчыбек Ташиевдин кадры ошол келген өзүнө эми азыр мекенчилик кылып көрсөтүп атат. Жок, ол кече келген колдогон эмес мурда. Анан кийинки дагы бир аял чыгып атат, мекенчилик партиясынын тең төрагайымы болуп жүргөн Назгүл Эшеналиева деген дагы суперкейжиде бериптир. Ал эми ал колдобосо Садыр Жапаровду колдогон действительно. Колдогон. Садыр Жапаров Кыргызстанга кирип келип камалганда Адаканга өтүп кетти. Эми Адаканда камалса, камалып жаңыдай болса, эми дагы кайра неме болуп атат. Садыр Жапаровду колдогон болуп атат да, эми түшүнүктүү да. Эл акмак эмес да, көрүп турат да бардыгынчы. Ошондуктан буларды мен көңүлдө эле турбайм буларды немелерге каралагандарга. Мен мындай таарынбаймын анда. Түшүнүп да турам буларды, коркутуп, үркүтүп. Ошол мисалы интервью берип чыккандарды эч кимисинен мындай Садыр Жапаров түрмөдө жатып, кыйналып жанагындай болуп жүргөндө сүйлөгөн сөзүн эл уккан эмес да. А биз уккан. Азыр бизди игнорировать этип аткан бийлик Садыр Жапаров бир күн эмес бир күн жооп берет. Мисалы ошо Мелис Аспеков кыйкырып, милициядан да, башкасынан да коркпостон, прокурорлордон да коркпостон, соттордо же болбосо журналисттерге коркпостон интервью бергенде биз болобуз ошо. Мелис Аспеков, мен, onu ел көрө эмес, ел көрүп, билип жүрөт, бардыгын эле. Ошондуктан бул өтө эле маанилүү эмес. Анан жанагы немени берген интервьюсун көрдүм. Пресс-катчы, президенттин пресс-катчысы жанагы Дайырбек Орунбековду. Дайырбек Орунбеков Садырды
kalkalap ezip yürgende mekençil partiyalarınçı Sooronbek Jeenbekowdi jaýyn ubagyndaçı nemeleri saktalgan bunu screenshot kılıp alışkan mekençiller bu hiç kim bir koldagan adam mesele. Emekeli preskatçı bolup oturat dagы biz komandabız ananday manday degen sözler bardygy kelip turup akça katıp kalat da bularçı şu bularda janağı nemeleri var korrupsiyanın sxemalary bar Tumanbayev bala beter başkalar hazır bardygyny suralaryňyza neme bolup jatyp pahody berip kete berem go kaýerde kanday emne urulyp kılışkanlar bardygyny men bilem de bulardaçı. Sizde nime de atat? Kontrabanda şifre Özbekistan'dan taşıp kontrabandist bulup Emi karmaldı anan keyin ошон үчүн getirdik degen siyahtуу aytты da. Emi bu tapkan pres katçısı bir emne dese bolat. Bu hali çayxanadagy oturup alıp kempirler uşak başkanday nemege dengelge жеткерип koydu da prezident pres katçısı prezident administrasiýasynçy. Emi misal men sizge dokumentlerdi jönötdüm. Bardygyn men mыйзамдуу kılıp alıp çıkıp yürgen şifrdeçi. Şifr jönünde aytap turgan bolsak bu отдельный bir çoň ele tema bolat. Bu jerde ötte çoň korrupsiýalyk schema bar. Misal men Özbekistanda törelgenmin, Kosaýda jaşaganymyny bilem, bizde zavod bar ele da. Şifrli zavodçu. Oşol wagtynda alıp kirişip yürgendim Özbekistanга sakyp. Keyin Akılbek Çapar premier ministr bolgondan keyin bul toktoyt. Absolutno bardyk nemeni jana özümüzdi neme işgerlerdi koldow degen neme şıltow menen bular zapret kılıp salat. Çetten kirgen şifr nemelergeçi. Oşanda 550 so'mga çıkıp ketedi bir ştuk şifr. Adam men bilem Fergana oblastında 3,5 milyon naseleniya bolgan bolsa 3,5 milyon naseleniyaga 30 şifr zavod bar eken. Bizde 8 milyon naseleniyaga bolgony 2 şifr bar. 2 şifr zavod bar. Kantdagy, Kızılkıyadagy. Bular Kant menen Kızılkıyany şifr zavoddory oşo monopoliýa kılıp beriş üçin 6 milyon dollar alıp kirgen nemege dep ukkanmyn da men. Akılbek Japarovgaçı, Akılbek Japarov oşondan keyin zapret kılat. Zapret kılgandan keyin hiç kim alıp kire alбай kalat da. Lisenziýa jana sertifikatty berbeýt. Jaraksız dep. Erkin aýtyp atpaýby, erkin kontrabanda menen zanimasiýa etken Aydar Haripov dep atat dagы oşol ele sözünde men alıp kelgen nemeni jana laboratoriýaga alıp kelgen nemesi ötpödü dep atpaýby, men şifri жооп bermedi talaplarga dep atpaýby. Men misaly ol Bayamanov meni alıp kirgen emes prezidentke. Meni prezidentke Ravshan Sabirov çakyryp kalat, prezident çakyryp atat dep. Oşonda bargamyn, oşolda meni Namanjan Bayka degen bar edi. Oşol kişi ököz kirgenmiz, ol sovetlik bolgan, koomduk başlarsa. Men помощник bolganmyn oşonda. Anan bul janagy Erkin Bayamanov sözleri kalp. Bul prezident bana neme kılat dagы. Men prezidentke kirgenden keyin murda bularda aytyp atkanda da kiçine çyndyk bar, kiçine. Men birinci koomduk başlarsa jardamçı bolgandan keyin men muну baştan orutpaýyn degenmin dagы muну telefondorunda algan emesmin. Prezidenttin jürdüm iş aytып. Karasam meni nememi berбей koydu. Удостоверением keyingi ýyly barsam berбейт. Çöto adam nechego sededim dagы. Prezident nomerini taptım dagы жазdym. Жазsam erteň sizge beret dep жазdy. Ertesi günü bütün demeni jasagan Bayamanov bolgan eken da Erkin Bayamanowçy berdirip. Men sökkenimde atçym muну sögötede. Bulardy proходимец dep sögötdiler da körgen jerde. Bular söktü degende de çyndyk bar. Bu sebebi degende bulardy mentaliteti, psixologiýasyny öte jakşı biledim de. Bunday paylyk üçin, biýlik üçin
даже мындай грубый болсо да аягын бирөөгө салып бергенге деле булар бара ошондой кадамдарга да бара турган адамдар да. Ошону билгендиктен мен проходимец, силер кечеги немесиңер, саботаждыксиңер, силер президентти жок кыласыңар деп төсөкчү элем. Анан ошондон кийин президентке киргенден кийин анан президент чакырды, бардым, киргенден кийин мен айттым ушундай иштерди кылбайлыбы дедим. Мен элге кичине неме болсун, мен дедим ушул билдим, уже монополия кылып бизде шифр заводдор неме болуптур, эл кыйналып атат, кичине арзандатайлы, кичине конкуренция болуш керек десем, болду деди дагы, эркинди чакырды дагы, Айдарды иштин бүтүр деди. Анан мен барам дагы, ферганадан контракт түздүм, башкаларды кылдым, бүт лабораторияга алып келсем, кант заводдон $20,000 бериптир Эркинге. Жаңгылар мага жараксыз деп чыгарып берди. Шифрымды алып келген шифрымды жараксыз деп. Из-за того $20,000 үчүн шифрды жараксыз кылат. А так качество неменикиден, бизди шифрлардан, Өзбекстан шифрлары 1000 эсе качественный. Кантта мисалы Орто Азия боюнча кант заводу мурда мисалы биз деле жаштыгыбыздан билебиз да, эң жогору сапаттуу шифр чыгарса, монополия кылып берип, толку булар качествого иштеп, конкуренция жоктугунан бүт өлтүргөн. Бунун үчүн бир пакистанец жетекчиси. Анан ошондой кылып неме кылгандан кийин резиденцияда жолугуп калдык. Резиденцияда неме болуп атат иштери деди. Неме болуп атат дедим. Ушундай десем, давай мен деди Айбекке берем немени деди. Тапшырманы деди. Айбек бүтүрөт деди. Айбек бүтүрөт деди. Азыркы мэр, Бишкектин мэри. Анан мен келдим чогулушка, чогулуш болот деди. Келдим, кызыкка делем. Бишкекке келдим дагы, чогулушка катыштык. Ошондо келсем, немени иштен алып коюптур. Жаңы Эркин Баямановчу эми неме качактарды билген да, жанагындай кылып тапшырманы аттарып алган, башка кылгандыгын, $20,000 алганын билип калган окшойт. Алгандагы анан муну Бегакомго айда берет. Анан мага келди дагы, Айдарбай аке, азыр сиз деди, шефке киресиз деди. Только неме менен киресиз деди. Айбек Жунушалиев менен чогуу киресиздер деди. Анан мен кийин Айбек Жунушалиев менен кирейин десек, уже поздно болуп калды, мен де кетип калдым, шеф кетип калыптыр деген. Кийин жолугушуп жүрдүк. А так Айбек сагым деди, бул немени кант заводу лабораториядан өткөргөнгө акысы жок. Гостройдо өзүнүн лабораториясы бар. Ошону жабышып, Акылбек Жапаровдор жаптыртып ошону Гостройдогу лабораторияны кантка жөнөтө турган кылып койгонда, ким алып келсе эле кант неме башка чет өлкөдөн келгенди чыгарып береби, жарактуу деп. Ошондой кылгандан кийин немелер Айбек Жунушалиев тапшырманы берет. Немеге ондо ошо президент администрацияда иштеп аткан эди, мэр эмес эле Айбек Жунушалиев. Берет дагы бир күндүн ичинде Гостройго кайра алып лабораториясыга немени жанагы сертификат берүүчү немелерди алып, ошолорго уруксатты берип, анан мен немеге алып келем. Шифрды дагы кайрачы, ошто лабораториясы бар экен, лабораторияга алып келип, ошол жерде сертификатты алганмын, сертификат менен алып кирип жүрдүм. Onu dokumentlerimi sizge tamoylu deklaratsiyalar, sertifikat bardığını jönöttüm. Bulardı kalpı çıksa dağın gezeri otura beret. Bular tan albayıp da özünü ayıbını. Uşunday akmaktарды kurç alvaganda janınaçı oylanbaydı. Erteң бұл мен kalpım çıkıp kalsa kanday bolot деген ой жоқ да bulardачы. Жанагы пресс-хатчы ойлонса болот да, Дайырбек Орунбековчу, буну азыр күнөөлөсөм, иш козголду деп атабыз. Контрабанда боюнча. Кана мен контрабанда менен кармаганы. Мен фактыларды сиздерге жөнөттүм. Бардыгы ойлобойбу. Бул компьютер болсо азыр бардык таможняда дагы, башка да чегара, УКМКсы, башкасы бардыгы налоговыйда бардык жерде турат да бунун документтери. Бар да. УКМК канча текшерди. Ошо мен неме болуп атканда как положено таможнядан алып чыгып неме кылганда УКМК кармайт. Мен немеде жүрөт элем.
Bişkek'te jüretedi. Janagı kızıklardan çalışıp kaldı ve şifremizi karmap atat alıp kirip kirgen. Ana aytadi sertifikatın ara falşivi. Ana men sразу Sadır Japarovga WhatsApp'tan yazdım. Men dedim. Ушундай кылып атат dedim. Булар жерде күрөшүп кеткенде, бул талаш нерсе болгондо, кантта карап турбайт, акчаны берип атат да керектүү адамдарга. Мана жоготуп бергиле депчи. Анан Sadır Japarovga жазгандан кийин Sadır окуду. Окуду дагы камчыга айттым, азыр чечет деди. Камчы жаздым. Болду, Айдарбай аке, неме кой бериптир деп айтты. Так мени жана контрабанда болсо мени дауны тыгып салмак. Буларчы таппай эле жүргөн. Мыйзамсыз бирдекени менен таппастан жүргөн дагы эми толку ушактар менен алек да буларчы. Мыйзамдуу нерсе болсо дауна мени алып кирип неме кылып атты. Азыр болсо бизнес эмне болду, жабылдыбы? Жок. Бизнес эми ушундай болду. Кийин мен Sadır Japarovдун президенттин немелерин жанагындай жала жаап, жанагы Бекназаровдун, жанагы Сами кожолорду неме кылбай койгонумдан кийин жанагындай баш тарттым канымдан кийин каралоодан. Күнөөсүз эле аларды каралоодан баш тарткандан кийин уже мага неме башталды. Dövlet Japarov telefon kıldı. Dövlet Japarov telefon kıldı dağın Aydarбай aке bir kelip ketpeysi dedi. Men как раз kızdağa jönöp attım ele. Jönöp atsam, хорошо dedim, barsan oşol jerde mekençilerden Gülnur Moldaliyeva degen ayal var ede, bir neme ortomçu bolup har yerlerden janagı ayıl başlıklavız, ayıl ötkötkörsün, senin tayındayız dep $50.000 alıp neme kılıp жүрgön ayal da bulçu, afiris ayal. Afiris sözdörü, afirisler janında jüröt. Alıp koyboy, ol Sadır Japarov ketkenden keyin çıgat, bul oşo $50.000 dagы çıgat oşo. Oşol ayal kelip бар ede, ökö aytты. Siz dedi, доверенность жазып бересиz bir balaga dedi, özünüzdü balaga dedi. Biz nesiniz? Bölüşkesin biz nesiniz dedi. Ne yapayım? Men buga 1 yıl sokadım ga, men oşonça vaktım, oşonça meylettim, oşonça nemem ketti dedim. Kim aytты аны? Ketti dedim. Kanday kılıp men ne berem dedim de. Dövlet ayıp tutmayı, Dövlet Japarov, bu yenisi nemeni. Sadır Japarov. O Pakaroşu mu dedi. Anın narkı ayıp oturar. Kimge berişti? Mana adamga bersin dep Gülnur Moldaliyeva degen bir vakt degen balaga bersin. Anam men kettim da oylanyp göreyin dedim. Bardım dagы bir 3-4 gün çıkmadım telefonçu. Çalmadım. Dagı telefon çaldı. Bana telefon çaldı. Ne oldu? Joluktunuz mu dedi. Jolukkanım yok desem, joluğunuz jakşılıkça dedim. Neke demi korkosunda действительно bular bilip kolunda. Anam bol türlerinden canlı balar keldi. Bir koydu verdi. Şu kadam jarayondan bolat eken. Anam men ağa davet yazı verdim. Aytdım, хотя бы налогторду төлөгүлө, men налогторду төлөйлөгө алып чыккандарымды, налогторду төлөп бергиле dedim. Майыл кошоюн силерди дагы dedim. Desem, налогду да төлөбөй, мага мисал ошо жерде канча пайда кала турган нерселерди бериш, короче, пайда папалам кыласың деген да. Папалам кылыш алып жаткан турсун 100% алып, ар бир шифрдан bir 60 центтен alıp durdu da paydаны толку өздөрүгө алып durdu. Men Kırgızстанга алып kirген bolsam, şifrdi misal 460 сом оптовый ценасы болгон болсо Кызыл Кыяматка, жана дилерлерге берген. Мен 395 сомго түшүрттүм. Kant zavodunu, şu Kızıl Kıyamet zavodunun narkını 395 somga arzandırdı. Bunu el için payda var. Onu жазdım. Bu yerde öte çoğunun schemaları var. Bu yerde janagı neme Sadır Japarovdu men müt aytıp turat edende kayerде мыйзамсыздык болуп аткан болсо. Kızık жашоо башталды, иштетели баштады. Bir muştumday tüyülölü biriktirip жаштады. Hiç kaydiger bolboylo, gelecekte hoyloylo. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.